Törbetler. Anam ben bunu bir iki yıl ilgili bir iki yılda söylüyorlar de biz artık muhallimin közünü nerini çarçatağız. Bu aşıkça absürt deydi oluşça. Nege o şu mayda çüydesü göçeğin yazış gerek. Anın orada bana bizim mektepte bir betten aşpay yarım bet plan jazadı. Anın orada ben aytan muhallimlerdi internette malumat okup çıkkıla, ensiklopediya, slavar, spravочник, monografiya, original çıkarmanı okula. Alдағы бүтіп қалса, ертеңгі сабаққа даярданыштың ең жақсы жолы ұқта қыла дейді. Қол чағып жүгіреді де жақсы аудитория. Бойынша мынакей жаңа енді республикалық деңгейде жайылтылып жатыр. Даже қосымша алайын деген ойыңыз бар ғой, же 10-9-ның барын жазып қойыңыз. Улам шыққан сайын жаңа өзгеру толық болып жатады да. Мына ескісін алғандар көрген болса, мына кеңештер көрген. Улам жаңы, мына мисал үшін бұл жерде мынау басылышыдағы жаңылық карантин, пандемия учурунда аралықтан оқыту учурунда ата-энелердин үй бүлөдө балдары менен иштеши жөнүндө бар. Анан Москвада жүргөн ата-энелер балдары менен кандай иштеш керек? Россияда жүргөндө. Ошолор боюнча бар, дагы ушул сыяктуу улам жаңы турмуштун көйгөйүнү карап туруп ошого жараша жазылган маселелер бул жерде толукталып барат. Кыскача ошо. Дагы суроо болсо 173 бал средний бал. Мына билим каналынын өкүлү отурат. Бул өтө жогору бал. Кыргызстан боюнча эң жогору болуп кетти. Кандай кылып? Бизде секунд жок. Бизге барбайт. Алыс. Бая мен айттым. Bizde bir gana mınalı sabakta kirgizgenini neselen. Bu sabak studenti okuyucunun mektep partasından başlayıp öz aldınca işteyögü üretücü sabak. Oşo kitapta okum negizini bölüp cana başkalarına. Mına oşoğa men sizlerde aytamın bir çoğun meselemiz ene mektebini kolga alığı bolsa, ikincisi mına oşu okuyucu studentlerimizi biz öz aldınca bilim alığa üretücüyüz gerek. Bunun dünyölük maçtap menen baylanıştırsak eğer hazır Avrupa'da Bologna skeması degen var. Eğer havarınızlar bolsa. Bologna skemasının özөгünü aytsam, 70-30 degen formula. 70% bilimci student öz alınca alış gerek, 30%'ını mugallim beriş gerek. Görseniz, alemi bizde mına ошол болгондугу үчүн дагы бул актуальный болуп атат. Мына ошол манабул китептин азыр англис тилиге которулуп Лондондон чыгышы, Türk tiliga kotoruluşu mına oşonun dagı tasiri bolup atat. Biz ertegi keçip oşoga barışыбыз керек, urmatlılar. Biz okuyucu studentlerimizi öz aldınca işteyögө üretүү zarыл деп ойлоймун. Kıskaça uşul, vakımda olur. Жақсы. Bugün көп токтолбой эле коюн, азыр сиздерден угуп отуруп ыраазы болдук. Men ал боюнча bir gana айтарым. Мына бардыгыбыз айтып келип туруп, bir орусчанда орток бөлүмгө келип атабыз да математикадагыдай. Общий знаменатель деген. Демек үй бүлө менен иштеш керек экен. Ошо тарбиясыга дагы, таалимиге дагы, инсандык өнүгүүсүгө дагы ошол керек экен. Бирок өкүнүчтүүсү ушуну айтып атабыз дагы, бирок ар кимибиз мындай тапкан багытыбыз менен кетип атабыз да. Ар ким кандай жолдор менен кетип атат. Өтө жакшы докладдар болду. Мага bir эки өйдү ардак грамотага сунушташ керек экен ыйгата журтка. Азыр эң чоң проблема менде. Киминди сунуштайм? Баарын күчтүү экенсиң. Ушуну көп эле берип коюшка ойлоп турам. Эми мен сиздерге айтамын, ошо чак-чалекей болбосун үчүн 25 жылдык эксперименттен өткөрүлгөн балдарды үй бүлөдө тарбиялоонун эне мектебинин илимий негизделген программасын түзүп чыктык. Анан мен 25 жыл эксперименти жүргүзүп, ошонун негизинде кандидаттык диссертациямды ушу эне мектеби боюнча жактадым. Бул уже илимий тастыктама алган иш да. Анан билбедим, ушул программа сиздерге жеткенби, жеткен эмеспи? Азыр мен бираз ошого ойлонуп калдым. Бул жерде мынау балдар бакчасынан баштап 11 класска чейин ар бир класстын эне мектебинин өзүнчө возрастной особенности, жаш курагы өзгөчөлүгүн эске алган программа. Анан амалияттык ишке энелерди бересиздер. Эң кызыктуусу энелерди мынандай сүйлөй берип жатпастан ал жерде мыкты үй бүлө конкурсун өткөзүштүн жобосу бар. Мыкты үй бүлө өткөргөндө анын туш кийизи, евро ремонтуну текшерип үйүнүн алдыдагы гүлүнү эмес,
Үй бүлөдө бала тарбияштоо үчүн түзүлгөн моралдык психологиялык климат, ата эненин ошо боюнча билими. Экинчиси мыкты эне. Жанагы мыкты үй бүлө эле. Бул мыкты эне конкурсу. Бул жакта дагы эненин бала тарбиясы боюнча үйрөнүп чыккан адабияттары, китептери. И үчүнчүсү мыкты сабак даярдоочу бөлмө конкурсу. Карасаңыз, көп балдарда, көп үй бүлөдө мына ушул жетишпей, мына ушулардын жоболору бар, анан кийин пайдаланыш үчүн сиздерге сунуштар. Бул мындай өз алдынча чыккан эмес, мен түзгөнүм, эксперимент чыккан КАО деген бар, Алмаз Токтомамбетов. Ошолордун экспертизасынан өтүп, тастыкталып, анан сунушталган программа мына. Мунун окуу китеби жана ата энелер сиздер үчүн деген китеп билесиздер, барыңыздар. Барыңыз суроо? Берин. Çok rahmet ağabey, menimce bu жерде muğallimlerin bardыгы эле сиздин сөзүңүзгө кабыл эткилүү болуш керек. Башка секторга караганда ошол бизде сен көрүп болду. Ошонун баары сиздин сөзүңүзгө кабыл атайын келди, пайдаланып калды деп эткилүү болуш керек. Менде сизге суроо жок. Кечээден бери чогуу келип алчу маалыматымды ушу бас катарынан билим алып атам, ал үчүн чексиз шүгүр. Сыймыктар болуп атат. Менин мындай деп сунуш айтайын деп атам, эгерде бизде резолюцияга сунуш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, мен баягы бул сөзүмдө жакакында бар эле, убакыт өтүп айта албадым. Ушул резолюцияга ушу энелер Апрелден апрелге сыгып негизин бөлүп алып, топ деп өзөгүнө алышкан өтө турган предмет мынау экен. Көрдүңөр, биздин эң чоң катабыз биз өтө көп маалыматты балдардын башыга дагы өзүбүздүккө дагы баткызабыз дейт экенбиз. Мен өткөндө форум болду, мына бул жерде Гарвардты бүтүп келгендер, Стэнфордду бүтүп келгендер катышты. Мен мынауну айтсам, анан ошо окуп келгендер айтып атат. Агай, сиз муну каяктан алдыңыз? Сиз окугансызбы ушул жакта дейт. Жок десем, мен мындай дедим эле. Информациянын көптүгү аздыгга караганда 3 эсе зыян экен. Түшүнүңөрбү? Эми колуңузга кабылам мындай. Биз балдарга маалыматты бере беребиз, энди колдоп келгилмаңдар. Башыңарды баскылап болуңар. 3 тонналык портерге 9 тоннадан артык койгондой жүк менен балдар жүрөт. Натыйжада биз балдардын зээнини мокотуп, билимге, мектепке болгон жек көрүү, апатияны кылып таштайбыз. А когда можем негизини бөлүп туруп, кыскача беришти. А бул искусство, бул өтө чоң өнөр. Ошого мына өтө турган сабак. Бая биздин балдарыбыздын орточо баллы 173 болуп, мына быйылдан республикалык олимпиададан айылдан келип биринчи орунду алган. Биз мына методика менен иштейбиз да. Ошого урматтуулар, келиңиздер мындай бир жакшы эмелерди үйрөнүп иштесек, менимче балдарга дагы. Анан эң башкысы, мен мугалимдерге ичим атышат да. Жаза бер. Анан мындай жаапты жазганын сурасаң, айтып бере албайт экен. Даже мугалимдер жөнүндө анекдот чыгыптыр, айтайынбы? Буну тартпай турсак эле. Келгенсиз деп кирип отурабыз дейт. Эме болсо эгер суроолорду мага бергиле, жооп берейин. Анан докладчыларга мен атайын убакыт үнөмдөдүк. Ошолорго суроолорду берейин да, эми дискуссияны баштасак макул десеңиздер. Рахмат, бериңиздер. Сен айтайын. Бизде бул энелер мектеби жооп бере айтып кетпеди, жообо коюп калгандачы. Салтанат республиканын бүтпөй эле областка жумушка кирди дагы, областтык деңгээлде эле өз энелер мектеби ар бир жерде ачылсын деп буйруктун негизинде баарыбызга киргизип койду. Анан ошол жогорудон буйрукту күтпөй эле өзүбүздөрдүн жерибизде ачып алсак мектепте деле жакшы жыйынтыктар болуп атат. Каласын баардык муунусуна чейин жетип азыр күндө иш алып барабыз. Азамат жакшы. Анан биздин мектепке өтүп барып, ошо эне мектебибизди көрүп, айым сабакты көрүп келген ушул жерде бир 2-3 адам бар да. Ошонун бири мына ушул Айгүл белең аты. Бир туруп кой, мына ушул Лейлеке Баткенге барып келген. 10 күн окуду ошол жерде бизде. И дагы бири мына Фиратов Кеңеш деген агайларым бир нече жолу барып келген агайлар бар. Рахмат сиздерге. Суроо болсо бериңиздер. Эгер ошондой жакшы дем күч бере турган болсо, бизде эле барат элек. Барбай деле ачырбыз. Келгенде каалообуз бар. Бүгүн сизди көрүп, сизден жакшы дем күч алабызбы?
пайдалуу нерсе алабызбы деп ошон үчүн келип отурабыз. Анда энди эмки жылы нарында Жаллабаттан кийинге коюптур, Баткен кичине чек аралары дагы такталып алсын депчи. Эмки жылы буюрса Жаллабат экен, анан Кудай калса Баткенибиз. Ал симпозиумдан тышта эле барсаңар кабыл алабыз. Жакшы. Эми суроолорду өз ара баягы дискуссияга кезек. Бир чоң маселебиз эне мектебини колго алуу болсо, экинчиси мына ушул окуучу студенттерибизди биз өз алдынча билим алууга үйрөтүшүбүз керек. Мунун дүйнөлүк масштаб менен байланыштырсак эгер, азыр Европада Болония схемасы деген бар. Эгер кабарыңыздар болсо, Болония схемасынын өзөгүн айтсам, 70-30 деген формула. 70% билимди студент өз алдынча алыш керек, 30%-ны мугалим бериш керек. Көрсөңүз, ал эми бизде мына ошол болгондугу үчүн дагы бул актуальный болуп атат. Мына ошол китептин азыр англис тилиге которулуп Лондондон чыгышы, түрк тилиге которулушу мына ошонун дагы таасири болуп атат. Биз эртеби кечки ошого барышыбыз керек, урматтуулар. Биз окуучу студенттерибизди өз алдынча иштөөгө үйрөтүү зарыл деп ойлоймун. Кыскача ушул жакшы. Суроолор болсо бериңиздер, мен жооп берейин. Бул каада сапта оюндар уже унутта калып баратат да. Ошону биз азыркы балдардын көз карашы менен кандай кылып мындай алып чыксак болот деген суроо да.